Кайрат, кубанычтамын. Саламатсыңбы? Кел мындай отур, же бул жакка. Кандай ыңгайлуу? Рахмат. Талашууга даярсыңарбы? Кайрат, сен сөз эркиндиги деп атап жатканың башка адамдарга зыянын тийгизип жатканын түшүнүшүң керек. Социалдык тармактардагы, блогтордогу жана маалыматтык аянтчалардагы жүрүм-турумдун кесепеттери адам жашоосунда чоң мааниге ээ. Укчу, эгерде мага кимдир бирөө жакпаса, мен муну ага айта алам да, чынбы? Интернетте өзүмдү кандай алып жүрөм менин ишим, туурабы? Дагы кофе барбы? Бинго! Салам Анубис 312. Кайратка окшогондор эч нерсе түшүнбөйт. Жеткирүү кыйын. Билесиңби? Мен ошол адамдын жүзүнө карагым келип жүрөт. Жанагычы? Дина, Мурат, салам. Менин атым Камила. Бугуңар жөнүндө көп уккам. Жумшак айтканда дүрбүлөң көтөрдүңөр. Иш мындай. Азыр мен кастык тили жөнүндө макала жазып жаткам. Эгер силер кааласаңар, чогуу иштесек болор беле? Кандай дейсиңер? Ошондо кастык тили менен сөз эркиндигинин ортосундагы чек кандай болот? Чекти ажыратуу оңой олтоң эмес. Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 19-беренесине ылайык эл аралык мыйзам сөз эркиндигине болгон укукту коргойт. Башкача айтканда, башкалардын ою менен макул болбоого биздин укугубуз бар жана бул укук бардык демократиялык өлкөлөр үчүн негиздүү. Эгерде адам башка бир кошуна улуттун тамагын жактырбасын билдирсе, бул кастык тили эмес. Бул болгону адамдын жеке пикири. Ал эми адам кошуна улуттун тамагын жактырбайм десе жана бул улутка карата адепсиз стереотиптерди колдонуп коркутуп, үркүтсө, бул кастык тили. Айырмасын түшүндүңөрбү? Кастык тилинин аныктамасы кандай анда? Адам укуктары боюнча Европа соту кастык тилин мындайча аныктайт. Чыдамсыздыкка жеткирген жек көрүүнү жайылтуучу, козгой турчу же актай турчу, ошондой эле динге негизделген кептин ооз-эки же жазуу жүзүндөгү бардык билдирүүлөр. Бүгүнкү күндө нааразы болгондор жана ачуулангандар кайда чогулушат? Интернетте да. Бизге чыныгы мисалдар керек. Жашоодон, адам аттары, гезит кесиндилери, макалалар чынында эмне болуп жатканын адамдарга көргөзөбүз. Терроризмди жайылтуу, жек көрүүчүлүктү күчөтүү үчүн социалдык аянтчаларды колдонуу же массалык өлтүрүүлөрдүн видеолорун таркатуу жөнүндө сөз болгондо, социалдык медиа гиганттары жөнгө салуучу контенттин эрежелерин түзө башташат. Twitter, Facebook жана YouTube'тун кастык тилин колдонуу боюнча өзүнчө саясаты бар. Жана бул эрежелерди бускан комментарийлерди, публикацияларды өчүрүп салышат. Контентти баалоонун эки жолу бар: кемденүү принциптери жана рабаттын иш-аракеттер планы. Биринчи, сүйлөп аткан кишинин кызматы же статусу. Жөнөкөй адамдар кастык тилин пайдаланганда аларга маани бербей эле койгон туура. Экинчи, кастык тилинин жайылышы. Жеке сүйлөшүү медиа жана интернеттеги кастык тилине караганда азыраак зыян келтирет. Үчүнчү, кастык тилинин максаттары. Адамдардын белгилүү бир тобуна чабуул жасоо же басымтуу. Төртүнчү, кастык тилинин мазмуну жана формасы. Журналисттер өздөрүнө бул фраза кооптуу деген суроону коюшу керек. Бешинчи, экономикалык, социалдык жана саясий абал. Жыйынтыктап айтканда, стереотиптер дискриминацияга же ал тургай зомбулукка алып келиши мүмкүн. Ошондо кандай кылабыз? Эгер көйгөй көрүнбөсө, ал жок да, туурабы? Ошондуктан келгиле аны ачып берели. Таанышкан барбы? Söz жок.